Бүгүнкү биз көтөрө турган тема аябай маанилүү, көп кездешкен, бирок аз айтылган маселе өспүрүм кыздардын гормоналдык дисфункциясы же болбосо гормоналдык бузулушу. Биздин коногубуз бүгүн тажрыйбалуу гинеколог Эметкулова Жаңыл Болотбековна. Жаңыл Болотбековна, кош келдиңиздер. Саламатсызбы? Рахмат. Эми баштаардын алдында гормоналдык дисфункциянын алдында өзүңүз тууралуу бир аз кыскача айтып кетсеңиз. Саламатсыңарбы дагы бир жолу. Менин атым Эметкулова Жаңыл Болотбековна. Бүгүнкү күндө ошо Авиценна клиникасынын Жунзалиева филиалында эмгектенип келем, врач-гинеколог болуп. Бул жолду мен ошо КГМАдан студент болуп бүтүп, анан кийин ординатура на акушерство гинекологияны аяктагам. Анан улам турмуш жолу менен түшүп отуруп, бүгүнкү күндө ошо гинекология менен алектенем. Жана гинекологияда көрүп аткан проблемалардын баардыгын окуп, изилдеп, анан кийин бул бир күндө эле пайда болчу проблема эмес экенин билип, бул демек бул оорулардын тамыры жаш кезден бери башталат деп мен бүгүнкү күндө ошо детская подростковая гинекологияга акцент жасап келгим келет да. Жасап келе жатам. Ошо Кудайга шүгүр, кичине да болсо мындай жылыш жумуштарды көрүп атабыз эмгегибизде. Чоң рахмат. Демек өзүңүздүн тажрыйбаңызга таянып, ошо илдеттерди көрүп, анан бул деген жакында эле пайда болгон эмес экен. Кичинекей кезинде эле башталыптыр. Ошо себеби эмнеде экен деп андан ары изилдеп, издениптирсиз, э? Ооба. Анткени биздин менталитетке жараша мындай да турмушка чыкканча гинеколог дегенди угушпайт. Мындай вообще уккан эмес. Уят дагы болот. Менталитетке жараша бизде половое воспитание жок. Эне менен баланын ортосунда мындай половой сөздөрдүн уят болуп эсептелинет. Анан бул уже оору пайда болгондон кийин, турмушка чыккандан кийин анан келет да. Анда уже көп нерсени, например, 10-15 жыл болезненный, аябай мешниде ооруп, кетонал ичпей, можно эртерээк эле кылып койсо болот болчу. Могул воспалениени тиги кичинекей 5 жашынан эмес дарылап койсо азыр ушундай осложнение болбойт болчу деген вердикттер көп да. Ошон үчүн бул аял болгонго чейин проблема кыз кезден башталат. Бизде ушул менталитетти кичине мындай бузуп дегендей өйдөрөөк ушул вопросту, теманы көтөрүп чыккым келет да, мындай эрте баштайлы караганды депчи. Гормоналдык дисфункция деп атабыз, гормоналдык бузулушу деп атабыз, бирок башында айтып кетсек, гормон деген эмне? Эмне деген зат? Гормон бул эмеге медицина сөзү менен бул биологически активный вещества. Бул биздин мээден 5 бөлүм менен, 5 уровень менен бөлүнүп чыкчу биологиялык заттар. Биздин бир кыздын жашынакай ай сайын регулярный менструациясы келиш үчүн мээде 5 уровень гормон чыгат да. Мээнин кыртышы, анан кийин гипофиз, гипоталамус, щитовидная железа, анан кийин барып ошонун баардыгынын ролу бирине бири импульс берип атып, анан кийин 30-күн деген мешине келет да. Ошондой бул татаал система. Ошон үчүн жана нарушение болгон кыздардыкын жөн эле бир эле щитовидкасын текшерип койгон болбойт, бир эле УЗИ менен неметип койгон болбойт да. Биз билишибиз керек, бул процесс мээде болуп атабы, же щитовидныйда болуп атабы, же бул яичниктерде болуп атабы деген бул мындай сложная система да. Демек, ар бир тепкичти өзүнчө изилдеп, кайсы тепкичтен кандай проблема болуп атат, ошону карап туруп, анан кийин аныкташ керек экен. Ооба. Анткени, например, биз айтып атпайбызбы, центрального генеза дейт, центральный бул мээдеги гормон бөлүүчү органдар. Эгер ал жакта качан өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Тубаса, төрөлгөндө эле эненин ичинде болушу мүмкүн, опухоль болушу мүмкүн. Анда уже нейрохирургтар менен чогуу иштеп калабыз, ошондой болушу мүмкүн. Анан менде практикада көп болот. Бүт половой гормон жашынакайда щитовидка ТТГ 600-гө чыгып кеткен болот. Ошондой бизде эндемическая зона болгон үчүн баягы йод, микроэлементтер жетишпегендиктен бул жагы сбой берет да. Щитовидныйды жана калкан безин королевая внутренних желез деп коет. Бул сбой берсе болду, башка системалардагы башка гормон бөлүп чыгарган жана железы бездер дагы бузулат да. Кээде болот, бул жагы жапжашынакайда бир эле пролактин.
пролактиндин эме деңгээлине да жараша кээде опухоль табабыз. Кээде болот баардыгы жашнакай эле банальный эле воспаление эки кишиникте иштетпей жаткан болот. Ошон үчүн бизге обследованияга ар бир уровень маанилүү. Сиз азыр бир гормонду айтып кеттиңиз, пролактин депчи. Пролактинден тышкары дагы кандай маанилүү гормондор бар? Пролактинден тышкары ЛГ деп коет, лютеинизирующий гормон, ФСГ, эстрадиол. Эстрадиолун да 3кө бөлүнүп кетет. Бул эстрогендин эме, эстрадиол фракциясы 3 фракциясы бар. Прогестерон бар. Бул гормондор очередьтеп иштешет. Бирөөсү баягы эндометрийди чоңойтуп менструацияга жакындатат, бирөөсү болсо яйцеклерин чоңойтуп жарылтат. Бул ошондой игра, волнообразный игра болуп туруш керек. Баягы бир себептер аркылуу бул игра нарушаться этсе эле болду. Бизде көбүнчө кош бойлуулукту пландап келгендер көрүп атам да. Эндометрий жашнакай өсөт да, яйцеклеткасы жарылбай калат. Бул значит, биздин менструальный цикл 2 циклдан турат да, биринчи, экинчи. Биринчи циклдын гормону жакшы дейт да, экинчиси жетпей калат. Биягы күтөт, эме жок, оплодотворенный яйцеклетка жок, всё мешне келе берет. Кээде болот бунусу жашнакай яйцеклетка чыгат, жарылат да, эндометрий тонкий болуп калат. Бул бияка келсе дагы лысый болуп кармана албай түшүп кетет да. То есть могул волнообразный оюн гормондор бузулбаш керек. Бирөөсүнөн эле бир цепочкадан эле үзүлүп кетти, болду, боюнда болбойт, ушундай проблемалар боло берет. Түшүнүктүү. Аябай татаал механизм экен, бир гормон жалаң ошо циклга иштейт экен, бир көтөрүлүп, анан кийин өзүнүн функциясын аткарып, анан уже төмөндөп жоголуп, андан кийин уже башка гормондор келет экен. Анан ошо гормондордун көтөрүлүп түшкөнүнө жараша жадында ошондой өзгөрүүлөр болуп, жанагы яйцеклеткага даяр болсо, оплодотворенный болсо, анда ошо берим эмес болот. Эгерде жок болсо, анда өзү эле түшүп, месячныйлар келет. Бул нормадагы же болбосо физиологиялык циклдар. Эгерде гормоналдык дисфункция дей турган болсок, анда ошол циклдын бузулганы. Бүгүнкү күндө биз, например, азыр өспүрүмдөрдү козгоп атпайбызбы? Өспүрүмдөрдүн жана предклимактерический аялдардын проблемасы бир. Анткени бул жактан кыз чоңоюп атат, гормоналдык өзгөрүүлөр болуп атат, вторичный половой признаки, төшү чыгат, чүн чыгат, баягы фигурасы келбеги мындай кыз эмес, уже женственный болуп, груша типке айланат. Ошондой эле гормоналдык өзгөрүүлөр болуп атат да. Ушундай эле гормоналдык өзгөрүү кайра предклимактерический периоддо болот. Бул аял деген уже чоңойду, төрөдү, өзүнүн функциясын уже бүтүрдү деп, бул кайра девочкага окшош организмге өтүп аткан убакта. Экөөндө часто көп кездешет ушул дисфункциялар гормоналдык. Ал кайсысы эң көп? Бул же кровотечение берет, аномальный маточный кровотечение деп коет. Месячный 1 ай токтобой коет, 3 ай токтобой көрөт. Бир келгенде 10 күн келет, 10 күн обильный келет, ушундай болот, экөөнүн тең окшош. Же вообще месячный жоголуп кетет. 3 ай жоголуп кетет, 6 ай жоголуп кетет. Вот эң көп кездешкен ушул эки проблема. Ушул эки бирдей возрастта дагы. Эме деп айтып атабыз, ошо өспүрүм балдар деп, ошо өспүрүм балдардын курагы канчадан канча жашка чейин? Азыркы стандарт боюнча нормальный месячный 11-13 жашта келиш керек дейт. Бирок мен практикада көрүп атам, 10 жаштагы кыздар да келип атат. Это тоже вариант нормы. Анткени бизде урбанизация деп коет, жашообуз мурункундай эмес. Жана биз деген көбүнчө коробочный сүт ичип атпайбызбы? Коробкада ал жакта уйдун дагы эстрогени немеде бар экен да. Ошон үчүн шаарда жашаган кыздардыкы эстрогенизация эртерээк болуп, 10 жашта месячныйда келет экен да. Анан бирок оптимальный возраст 11-13 жашта. Даже если месячный келбей же ооруган месячный болсо, биз 13 жашка чейин гормоналдык дары бере албайбыз. Ага чейин ошо баягы поддерживающий жетпеген ферменттерди, витаминдерди беребиз. 11-13 жаш идеально. Бирок бул стандарт алмашылып келген. Мурун, например, биздин ата-энебиздин убагында 14-16 жаш болчу. Азыр урбанизацияга жараша 11-13 жашка бул месячный келе турган, кыз өсүп жетиле турган период болот. Мисалы үчүн жаш орто курак деп 20 жаштан 48 жашка чейин деп айтып коебуз, мисалы үчүн. Ошо канча жаш менен бүтөт деген. Канча жаш менен бүткөндө бул негизи Всемирная жана организация здравоохранениеде подросток болуп 19 жашка чейин эсептелинер экен. Бирок бизде деген 19 жашта месячный келбеген. Бул мындай да,
подросток общий, кыз эркектин баардыгы 19-га чейин подросток болбой, эне атанын алкагында жашаган бала боло берет, бирок өсүп жетилүү 13 жашта 13 жашка чейин болуш керек. 13 жашта мечти жокпу, 14 жашта мечти жокпу, буну уже издеш керек. Азыркы күндө ушундай да, максимум 15 жашка чейин уже издеш керек. Өспүрүм деп коюп 17 жашка чейин 16 жашка чейин күтпөйбүз. Ооба. Эгерде ушу өзгөрүүлөрдү байкап баштаса, же ата энеси болобу, же өзү болобу, дароо эле уже кайрылып башташ керек экен. Бир айта кетчү нерсе да, бизде эле эмес, дүйнө жүзү боюнча болуш керек, өспүрүмдөр булар мындай социально уязвимый слой деп коет да. Булар өз алдынча акча табыш элек. Булар өздөрүн чоң сезет, бирок үйүндөгүлөр буну дагы эле кичекей сезет. Үйүндө голосу бар, голосу жок балдар болот да. Анан мага көп жазат. Менде момундай проблема болуп атат дейт да. Мен айтам, сен 18-ге чыкмайынча мен көрө албайм. Ата энең менен кел десем, апам айттым, менде деле ушундай болгон, тайжеңде деле ушундай болгон, это нормально деп койду дейт. Анан кээ биркилер айтат, мен апам айткандан уялам дейт да. Ушундай булар өздөрү келейин десе, мен врач катары аларды без представителя албайм. Во-первых, во-вторых, акча ар бир обследование акча, и үчүнчүсүнөн уялат. Кээ биркиде мындай коркутуп да койгон учурлар бар экен да. Эгер сен айызың келсе, мечтиң келсе, сен, значит, эркек менен болгонсуң деп бир эне коркутуп койгон экен да. Анан баягы биринчи күнү келген кыз, 13 жашар кыз аябай ыйлап, чуть ли суицидке бараткан экен да. Анан бирөө ушинтип кармап калып, мага апам ушинтип айткан дептир да. Вот пришлось разъяснять, что это нормальная вещь да. Аябай социально уязвимый слой. Анан булардын да гормон аябай бушевать этип атканга, в порыве страсти прям жини келип аткан убакыт менен бир решение принимать этип алышы мүмкүн да. Же вообще решение эч кимге айтпай түшүнчүп дагы кетиши мүмкүн. Ошон үчүн биз мындай общение, кыздарыбыз менен общение даже кээде болот, но внимательный соседтер ээрчитип келет. Могу кызды я понимаю, что бул кыз дейт, мына кебетеси өзү 16-га чыкса дагы 11 жаштагыдай деп соседтер ээрчитип келген случайлар болгон. То есть биз деген өзүбүздүн эле кыздарыбызга, өзүбүздүн улутубуздун будущий үчүн, келечеги үчүн неме кылганыбыз жакшы да, кайдыгер эмес. Эгер мүмкүнчүлүк барбы, ошондой соседти көрүп атасың, мындай ыраазычылык деле, Кудай ыраазычылыгы үчүн деле айтып, же хотя бы могу кызды көрүп коюңуз, же сен больницага бар деп апасына айтып, мындай направлять этип койгон жакшы. Потому что азыркы күндө баягы жашоонун немеси менен ата энелер дагы жумуштун артынан түшүп, кээде аны да байкабай калган, кээде физически байкабай эле калышы мүмкүн да. Ооба. Ата энелер байкабай калышы мүмкүн, бирок эгерде өспүрүм мектепке барса, ошо мектептен ошол сабактарды өтө турган, аларда түшүндүрө турган бир программалар барбы өкмөт тараптан? Өкмөт тараптан бар экен, ал жакта бир врач закрепленный болот экен, подростковый врач дагы болот экен, бирок эми мындай да, бир жылда бир барып, менструация эмне деген жөнүндө лекция окуп кетет, же бир жылда 2 барып эле мындай неметип кетет экен, айтып кетет экен. Анын ичинде эми укканы бар, укпаганы бар. Мага бир врач ушинтип аябай зээни кейип айткан да. Мен мектепке барып дейт лекция окуп чыгып келатам. Мага баарын түшүндүрүп бериптир дейм, жалаң кыздарды чогултуп алгандан кийин. Анан чыгып келатсам эле дейт, бурчтагы ошол кыз чыгып алып мен айтканды балдарга түшүндүрүп бериптир дейт да. Саат кырып менин сөзүм шылыңдап аптыр деп неметип келди. Негизи подростковый врач деген болот, и аларда ошо закрепленный тематический план болот. Бирок бизде аны көп немете беришпейт да. Врачка иши бара бербейт. Именно мектептин ичиндеги. Ну, аны орусча айтканда серьезно эметип кабыл албайт. Ооба, ооба. Бирок ошону өзгөртүш үчүн, же болбосо ошону алмаштырыш үчүн, же ошол дарыгердин эффективдүүлүгү болуш үчүн кандай деп ойлойсуз? Эмне кадамдар жасаш керек? Балким бир жылда бир эмес, бир жылда 2 жолу, же 3 жолу, же квартал сайын жасап туруш керекпи? Же атайын ачык сабактарды өтүп туруш керекпи? Өспүрүм кыздардын ден соолугу тууралуу. Менин оюмча, бир жылда бир, ошо бир жылда 2 мындай жөн эле лекция окуп кеткен аз деп ойлойм да. Ата энеси менен, может, чогуу биргеликте бир сүйлөшүп, может, какой-нибудь мониторинг мындай жөн эле лекция окуп кеткен эмес, может, дополнительный обследование, хотя бы УЗИ кылып коюш керек, или осмотр ата энесинин көзүнчө кылып койгон оңу туурабы дейм да. Анткени мага келет да, 14-15 жаштагы кыздардын вторичный половой признаки жок. Төшү жок, баягындай эле оволосение жок, мечтный эмес, даже мындай вторичный половой признактар
жок, бул экинчи жана вторичный половой признаки деген месячный келгенге чейин 1 жыл 2 жыл мурун чыгыш керек. Эгер ал жок болуп атса, анда месячный да жакында келбейт да. Просто мындай лекциядан тышкары осмотр кылып койсо жакшыбы деп ойлойм да. Анан и конечно ата-энесинин заинтересованность көбүнчөсү эле, например, кыздын аңдып аябай неме кылгандарчы, эмнеге келбей атат, эмнеге минтпей атат дегендер өздөрү деле алып келишет. Мындай башка клиниканы деле издеп, ата-энесинин заинтересованность анан немеден тышкары, лекциядан тышкары ошо профосмотр кошсо дагы жакшы болмок деп ойлойм да. Профосмотр. Бул дагы аябай жакшы кадам деп ойлойм. Чын эле 11ге толду, сөзсүз түрдө ата-энеси менен гинекологу бир жокко барып келесиңдер, 11, 12, 13 ушул жылдары хотя бы бир осмотр кылып койгон туура болуш керек деп ойлойм да. Анан поликлиникаларда мисалы үчүн маалымат буруштары бар эмеспи? Ошол жерде көп маалыматтар бар. Профилактика бруцеллеза, гепатит Б, СПИД дегендерчи. Ошолордун арасында өспүрүм кыздардын өнүгүшү боюнча, өзгөрүүлөрү боюнча дагы ушундай баракчалары чыгып турабы же көргөн жок белеңиз? Мен акыркы жолу 1 жыл мурун кирсем керек. Андай неме көргөн эмес. Вот инфекция передаваемый половым путем. В основном акцент ВИЧ менен СПИДке жазылат. Жана может инфекциядан болсо болушу мүмкүн. Именно мындай немеде прям өспүрүмдөргө арналган бурчук көрө элекмин мен. Анткени өспүрүмдөр өздөрү деле поликлиникага барбайт болуш керек. Анан ал баракчаларын жасаса деле аларга ушул маалымат мындай көп пайда алып келбейт болуш керек. Ошондуктан көп маалыматтардын баарын же болбосо пайда бере турган кадамдардын баарын ушу мектептин эле алкагында жасаган туура болсо деп. Мектептин алкагында жана немеде бизде, например, бизде андай жок, бирок зарубеж, көп алыс кетпейли, могу немеде Россияда женская консультация и неме деген бар. Подростковый ушундай отделение бар экен. Целый бир Казакстанда деле бар болуш керек. Бир бурч бар экен. Вот кто столкнулся, кимде кандай вопрос болсо, вот именно подростковый кабинет бар экен да. Акысыз. Жана Россияда женская консультация полный бекер. Анан тиги ошондой эле именно подростковый кабинеттерде бар экен. Мен да кайсы бир семинарга катышып калганда айткан, ал жакта даже неме экен да, жана методы контрацепции бекер таратылат экен. Эми аны эч ким застрахованный эмес да, эч ким ар бир кызды мынтип жетелеп текшербейт да. Ошон үчүн вдруг женская консультацияга ошондой кабинеттерге обычно мындай уже половой жизнь менен жашап баштаган кыздар барат, бир көйгөйлөрү болгондор барат, боюнда болуп калгандар барат. Ошолорго бүт жанагындай разъяснительный неме, өздөрүнүн осмотр бар, аппаратуралары бар экен. Жанагы бесплатный контрацепция методдорун, неме лекцияларын, анча-мынча анализ мазокторун бекер кылып турат экен да. Бизде ошондой хотя бы өспүрүмдөрдүн бир кабинетин кылып койгон жакшы болуш керек деп ойлойм. Пока жок бизде. Бизде жок. Ошо мен жакынкы Россиядан уккам. Казакстанды билбейт экенмин, Россияда точно бар ошондой. Жана гормоналдык дисбаланс деп атабыз го, гормоналдык бузулушу деп. Ошол гормоналдык бузулушу деп диагноз бир чыгабы же башкача болуп чыгышат. Мисалы үчүн этекердин ооруп келиши же болбосо недоразвитие вторичных половых признаков деп. Эгер, например, менструациясы келген кыз болсо, айызынын бузулушу по типу дейбиз да. Нарушение менструального цикла по типу, например, ооруп келет, дисменорея деп коебуз. По типу аменорея деп коебуз, месячный жок. По типу гиперменорея, меноррагия, кан жок, кан келип атат, ооруп келип атат, бөлүнөт. Анан кийин задержка развития, полового развития, первичный, вторичный, ушундай немелер менен. Ар бир оору өзүнүн диагнозу менен неме бөлүнөт. В зависимости кандай тип менен кетип атат. Азыр ошо айтып атпаймынбы, өспүрүмдөрдө либо кан вообще токтобой келет, либо наоборот, месячный 8 айдан бери жок болуп кетет. Мына азыр диагноздордун ар кандай түрлөрүн айтып кеттиңиз. Ошол диагноздар кандай коюлат? Мында осмотрдан эле коюлабы же атайын бир лаборатордук тесттерди жүргүзөбү же инструменталдык изилдөөлөр жүрүш керекпи? Биринчи келгенде осмотрдан предварительно коебуз. Диагноз деген
бул ана амнеси качан башталган, кандай башталган, канчадан бери ооруп атат, эмне ичти, эмне койду, кандай обследование өттү, лабораторный анализдер кандай экен деп анан клинический диагноз чыгат да. Биринчи, например, келдиби мага 10 күндөн бери, месячный 1 айдан бери токтой элек. Все, значит, бул кровотечение. Нарушение менструального цикла по типу там меноррагии, тигиндей мындай дейбиз. Ал неден болушу мүмкүн? Кровотечениянын биз ары жана полимкоэль деген аббревиатура бар. Биз эмнени исключать этебиз? УЗИден полип, аденомиоз, миома, какие-нибудь новообразования, ракка чейин исключать этебиз. Анан кийин ятрогенный, калганы жана полимкоэль деген ятрогенный, может дары ичип аткан, канды суюлтуучу дары ичип аткан, может кок ичип жүргөн, өзүндөй гормоналдык дарыларды ичип жүргөн. Экинчиси свертовая система крови деп коет. Баягы эми факторлор жетпегендиктен тромбоцит образоваться этпей эле бир сосудтан тейип, кан кете берет, ошондой болушу мүмкүн. Биз ошол полимкоэн деген аббревиатураны УЗИден жана клиника лабораториялык анализдер менен жок кылышыбыз керек. Полип болсо вирустан, бул көбүнчө эме адамдарда, чоң адамдарда кезилишет. Андан кийин кээ биркилер жана канцер деп коет, рактан да крови тетиши мүмкүн. Аденомиоз деген да оору болот. Какие-нибудь новообразования, миома, миоманын расположениясында, ичинде, сыртында, мышечный слойдо, ошонун баардыгын, ушул 5 ооруну биз УЗИден көрө алабыз. Анан гормон жетишпеген, гормон ичип жүргөн, канды суюлтуучу дарыларды ичип жүргөн жана свертовая система кровиде тромбоциттердин да бир факторлорун жетпей жаткан, буну анализден көрөбүз. Сөзсүз түрдө гормон тапшыртабыз. Анткени айтып атпайбызбы, бир гормон эндометрийди өстүртөт, бирөө неме. Ошол экинчи фазанын гормону жетишпегени тоже неме алып келет да, кровотечение алып келет. Кээде айта берет, 14-15 күнгө чейин маза айтып берет. Бул дагы экинчи фазанын гормону жетишпегени. Гормон сөзсүз түрдө тапшырылат. Анан жанагы немеге свертовая система тоже неметет. Кан көптөн бери келип атса, соответственно, гемоглобиндерди ылдый түшүп кетет. Анан окуган кыз болсо, гемоглобин низкий, витамин D низкий, белок жок, железо низкий болсо, бул окуусуна да аябай жолто берет. Ошон үчүн клиника лабораторный, мен энелерине сразу эле айтып берем. На первый раз силерге көп көрүнүшү мүмкүн, бирок это надо депчи. Мына могул гормон, могул уровень текшерет, бул гормон буну, мен могуну исключать этишим керек деп энелерине түшүндүрүп берем. Анан эгер бүгүн эле бирөө болду, 8 айдан бери месячный жок. Бул неден болушу мүмкүн? Например, месячный келдиби? 13 жаштагы кыздыкы, например, быйыл августта месячный келди, эмки жылкы августка чейин нарушение болушу мүмкүн. Жок болуп кетет, 1 айда 2 жолу келет, может прям как часы бир күндөн баштап эле туруп калат, андай болушу мүмкүн. 1 жыл бир срок беребиз, установка болсун, ошол убакта витаминдерди беребиз. 1 жыл өттү, кыз 14кө чыкты, дагы деле нарушение, значит, буну уже дарылаш керек. То есть 1 жыл установкага берилет. Анан бүгүн эле бир ушундай случай болду, 8 айдан бери жок. Неме экен, сураштырып отурсам, стресс деле эмес, бул просто арыктайм деген экен. Резко 10 килограмм таштап салган экен. Баягы рост менен вес экөө салмагы туура келбей, организм стресс болуп, месячный 8 айдан бери жок. Ошондой случайлар да болот да. Көбүнчө бизде биздин менструальный циклга кыздардыкы 85% внешний фактор. Аба, стресс, окуу, экзамен, перелет, самолет, ошонун баардыгы 85% месячныйга влиять этет. То есть бул кыз арыктагысы келди, 3 айда 10 кило таштады, рост менен вес экөө имиты туура келбей калды. Анан биздикилер көбүнчө эмне кылат? Биз деген генетически биз камыр тамак жеп, эт жеп чоңойгон эмебиз да. Биздикилер камыр нанды алып таштайт да, жалаң приезжий фруктуга отурушат да. Биздин на генетическом уровне ошол нандагы неме фермент жетпей жатат да. Бир ушундай случай болгон. Арыктайм деп нанды таштап салып, месячный 3 ай жоголуп кетип, анан кийин жини келип турун тиги жарым сыр лепешканы жеп турун жатып алып турса, месячный келип калган случай болгон да. То есть ошондой да, бул кыздыкы ушундай на фоне дефицита месячный жоголуп кетти. Кээде стресстен, катуу стресстен да жоголуп кетет. Вот основной ушул экөө. Либо жок болуп кетет. Бунун баардыгы клиника лабораторный диагностика, УЗИ анализи, осмотр, кээде дагы мазокду алыш керек болуп калат. Энесинин көзүнчө обязательно алабыз. Анткени выделение кыздарда кичинекей мага бүгүнкү күндө 2 жаш, 3 жаш, 6 жаштагы кыздар выделение менен келет. Анан бул выделение деген микробтордон да, микроб жөн турбайт, булар мынтип миллиметрлик кыймылдаса дагы бир бул жыл влагалищенин ичинде болот, анан шейкага кетет, анан маткага, анан трубага, анан барып яичниктерге кирип кетет да.
Анан ичимдиктерге киргенде бул микробтордун деле продукт жизнедеятельности деп коет. Алар деле туалетке барыш керек. Анан булар каяка? Ичимдиктин ичинде жатып алып, ошону чыгарат, ичимдикти уулантат. То есть бул экөө уже жакшы иштей албай калат да, ууланып жакшы иштей албай калат, гормон неметет. Кээде болот, просто ошол эле воспалениени алып койсоң эле мээштен кайра келип калат да. То есть ошонун баардыгын биз чогултуп, анализ сөзсүз кошуп, анан клинический диагноз эме с последующим 3 ай 6 айга назначение берилет. Организмде менде кээде да ушундай пациенттер болот. Мен бир упаковканы бүтүрдүм, мээштим жакшы боло элек го дейт. Бул организмди биз үйрөтүшүбүз керек. Минимум 3 ай, 6-9 ай үйрөтүшүбүз керек да. Определенный менструальный күндөрү могул дарын ичесиң, могул гормон ичесиң деп. Анан ошондо биздин организм үйрөнүп калат. 6 айда, аха, бул күнү бул гормон чыгыш керек экен, буну чыгыш керек экен. 6 ай дегенде барып анан регуляцияга түшөт. 1 ай ичип, бир упаковка бүтүрдүм, 3 ай дегендер жок болот да. Андай понятие болбош керек. Негизи гормоналдык нарушение в ближайшие 6 айга уже даяр болуш керек. Что энеси дагы, что кызы дагы. Диагноз коюш үчүн лаборатордук исследование, изилдөөлөрдү жанагы инструменталдык изилдөөлөр жасайт экен. Алар түшүнүктүү, алар объективдүү болот. Ар көргөн нерсесин көрсөтөт да. Мисалы үчүн лабораторияда канча деңгээл болсо ошончо айтат. Бирок мисалы үчүн стрессти изилдегенде сиз кантип эсептейсиз? Деңгээлин мисалы үчүн. Катуу стресс болдубу же бир аз эле стресс болдубу деп. Эме да, ар кимибиздин порог чувствительности ар кандай. Бирөө үчүн авария деле эчтеке болбошу мүмкүн үчүн, бирөө чалынып кетсе сахарный диабет зарабатывать этип аткан случайлар бар. Анан неме ошол именно мээштин менструация жок болуп кеткен убакыт менен ошол убакта эмне болду эле ошону эметет да. Апасы айтат: "Ой, бул мындай болгон. Бул тиги менен урушуп кеткен. Ошондон кийин тамак ичпей комнатасына кирип кеткен". Всё, бул уже бала үчүн стресс болгон да. Же экзаменден катуу переживать эткем деп эле сүйлөшүп атканда эле өздөрү айтат да, эмне болду эле, бул убакта эмне кылдың эле десең, сразу эле айтып беришет. Ошондо ар ким порог чувствительностине жараша да. Кто-то экзаменде деле мейли деп коюшу мүмкүн, бирөө аябай переживать этип уктай албай эс таштай бериши мүмкүн да. Это уже мындай аябай индивидуально. Бирок сүйлөшүп атканда кыздар өздөрү деле, апасы деле айтат: "Бул баягыдан кийин ушинтип калды, бул минтип калды" депчи. Окуусун таштап коет, депрессивный состояние, эчтеке көңүлү келбей калат, үйдөгүлөр менен баары менен урушуп комнатасына жатып алат. Ошондой немеде сразу эле сүйлөшүп атканда өздөрү билинет, айтып беришет. Түшүнүктүү. Демек бул бир гана стресс эмес, стресстин артында боло турган дагы кадамдар экен. Мисалы үчүн стресс үчүн мен тамак жебей коем, же болбосо бүт баарынан баш тартам деп, анан ошонун артынан эле мисалы үчүн темир аз болсо темир жетишсиздиги, анан май жебей койсо майдагы ошо гормондорго түзмө-түз таасир этет эмеспи? Ошол майдан дагы же сиз айткандай жанагы кыргыз элинде жаңы сиңирип калган генетикалык деңгээлде камырлар, эттер ошолорду да жебей койсо, ошолор дагы жетишпегендиктен, бирок ички органдар ошону талап кылгандыктан эмелер механизм же болбосо цикл бурулуп кеткен. Ооба. Ошол дагы бир важный нерсе да, биздин питаниеде азыр баардыгыбыз эле мындай болуп атат да, көчөдөгү тамакка качып атабыз, но при этом биз кайра правильный питаниени практиковать этип атабыз да. Көп өспүрүм кыздар, алар мындай да, өспүрүм, булар жаңы эле өсүп келип атат, көчөдөгү неме кызыктуу, көчөгө чыкса эле достору менен рамен жешет, там неме быстрое питание. Анан булар толбойт, например, эме возрастына жараша, анан булар көп неме көчөдөгү тамак менен алектенишет. Ал жакта жанагы бүт переработанный неме витамини почти жокко эсе, клетчаткасы жокко эсе тамактардан көп жейт. Көп кичинекей кыздардан баштап мага келгендердин бири болбосо экинчисинде да запор бар. Запор барбы? Биздин, знаете, бул кишечник толуп турат. А гормондор биздике кайсыл убакта неме каяктан всасывание болот? Толстый кишечниктен. Анын ичи бардыгы забитый болсо, жеген гормонуң кайра эле чыгып кете берет. Анан көбүнчөсү саат 2-де уктайм дейт, 1-де уктайм дейт. Биз жанагы организм эс алып, гормон чыгып, жаңыра турган убак, түнкү 11-ден 1-ге чейинки убакты булар өткөрүп жиберишет. Кечки 2-де жатам дейт, 10-до турат, аябай нервный турам дейт, тиги менен урушам, өздөрү эле ошентип айтат да. Анан кийин көбүнчөсү азыр эт жебей калды. Май эмес, эт жебейт. Кайсы бир мен окумуштуунун неме изилдөөсүн окугам. Жана вегетарианец, вегандар бар го, алар баягы этке окшош продукты менен заменять этип атпайбы? Анда бардыгы бар дейт, не спорю. Бирок, оказывается, этте бир гана фермент бар экен, который помогает забеременеть дейт. Ал шпинатта да жок, бобойда да жок, фасольда да жок, только этте бар экен. А биздикилер андан отказ берет. Жана эттин сиңишине май керек экен. Ошон үчүн жана Кудай деле ушинтип жараткан экен да,
Эттин кабырганы карасаң, май, эт мындай слой менен кетип аткан, биз ошону слой жешибиз керек экен. А биз кара кесегин алып таштайбыз, майын калтырабыз. Май бул деген эстроген. Жана арык кыздарды эмнеге мешни азбы келет, всё равно кичине курсакта болсо да кичине прослойка жира болуш керек. Бул май бизге эстроген бөлүп чыгарат, жана эттин жана ферритин эмелердин усвоениясине эттин дагы майы керек экен да. То есть бул жактан биз уже кыздардын тамагын дагы аябай карашыбыз керек. Анан ошон үчүн бүгүнкү күндө азыр этти деле дары менен алып калышты, жер жемишти деле баягы кыз сепкен киши жок, селитра себет, курт табаганга дары себет, тиги себет. Ошо жердеги эле өскөн овощи, фруктылар 50% чейин өзүнүн витаминдүүлүгүн жана клетчаткасын жоготкон экен да. Ошон үчүн бизге приходится, надо даже заставлять этип, вот кызың өсүп келатабы, заставлять этип витамин профилактически жылына 2-3 жолу берип турушубуз керек. Эми акырындан ошо дарылоо ыкмаларына өтүп атат окшойбуз сиз менен уже тамактануу тууралуу айтып кеттик. Тамактардын кайсы тамактар жаман же болбосо терс таасир эткен, мисалы үчүн бул биз эле жеген фаст фуд, бул жерде бат даярдалган тамактар же болбосо ультра переработанный деп коебуз же болбосо катуу иштетилген тамактардын баардыгы ошо шлактарга алып келип, анан кийин запор болот дейсиз. Ошолор дагы, конечно, таасир этет. Бирок бизди көрүп аткан көрөрмандар айтышат, эгерде буларды жегенге болбосо анда эмне жейбиз, эмне жесе болот, ошолорду айтып берсеңиз. Эми неме да, совсем биз андан ограничение кыла албайбыз. Баланы тыя албайбыз, 100% контролдой албайбыз. Например, азыр кола деле вредный деп атпайбы? Бирок муну дары катары изилдеп чыгышкан да башында. Любой нерсени можно, бирок умеренно дейт. Может, по чуть-чуть. Бир жумасына күнүгө жебей эле кой, мейли, бир айда бир жеп кой, бир айда бир ичип кой да. Можно по чуть-чуть. Анткени биз деген таза эле стерильный болуп эле правильный деп отура берсек, эртеси күнү случайно башка жака барып калсаң, сен тамак жей албай кыйналасың, же алардан жегенен аллергия болосуң. Жана кичинекей балдар деле строго прям конфеттерди тыйып таштайт го, кичине берсең эле бетине диатез чыгат. Ошондой акырындан организм көндүрүш керек. Анан мен бүгүнкү күндө биз көп неме салат менен сууну, чөп чар менен сууну ичпей калышканын байкап атам да. Кичинекей кызда 6 жаштардык деле запор бар, чоң деле 18 жаштан деле запор бар. Анан сурай келсең, ошо баягы тамагын эле камыр тамак жейбиз дейт. Анан бунун вообще эле аппетити жок дейт. Анан мен ошону неме кылам да, мен пищевой рационду үйрөтөм. Сиз деген балам жебей калды деп, столдун үстүнө толгон токой тамак коюп коесузбу десем, ооба дейт. Ошонун баарын алып салыңыз дейм. Эртең менен тамак бердиңизби, алып саласыз да только суу коюп коесуз дедим. Балаңыз тамак жейт, анан кийин обязательно тамагыңызга салат десем, ой, бул тамак жебейт дейт, салат жебейт дейт. Жок, сиз, например, 12-де тамак плов демдеп койдуңуз, 1-де даяры болобу, 12:30 столго салат коюңуз дейм. Салат десе, бул колбаса, сыр менен, майонез менен аралаштырып койгон эмес. Бүгүнкү күзгө азыр сезонго жараша эмне доступно? Капуста толгон токой. Квашеный кылыңыз дейм, чимчи жасаңыз дейм. Кызылчаны теркадан өткөрүңүз, бышырылып. Чийки деле кызылча, морковканы теркадан өткөрүңүз, майын эме салып коесуз. Тамагыңызга жарым саат мурун биринчи салатты коесуз дейм. Баягы ач болгон бала келип бүгүн бир кызылча жейт, эртең 2 морковка жейт, 3-күнү күнү 1 вилка салат жейт. Ошентип сиз буну витаминге үйрөтөсүз, плюс кызылча менен баланын витамин ичи катпаганга алып келет. Любой тамагыңызга за полчаса ставьте дейм, столдон полный пищевой немени алып салыңыз дейм, перекустарды. Анан чоңдор да ушинтет да, ой, бул жебейт. Анан мына бир тарелка плов пастыңыз дейм, ошонун жарымы плов болот, биягы эт болуш керек, биягы салат болуш керек. Ошондо биз неме кылабыз да, анан в течение дня кола эмеден тышкары, пола, шорподон тышкары суу, компот обязательно кошуңуз деп үйрөтөм да. Анан баягы үйрөнгөнү үйрөнөт, анан кайра неме жазат, ооба, балам тамак жеп калды, көрсөм мындай экен депчи. Анан ошол өтө кымбатын деле неме кереги жок. Биздеги доступный эле фрукты өтө вне сезонный, Кудай башка жака авокадо витамин берсе, бизге ошону алмурут менен берген. Напримерчи, мындай аябай гоняться деле тетип кереги жок. Биздин генетический сникерске караганда алманы жесең, биздин генетикага ошол сиңимдүү болот. Жана простой эле продуктыларды колдонгонго аракет кылыш керек. Аябай супер заправканын деле кереги жок. Май достаточно. Салатты май менен кылдыңбы, как раз организмге май барат, кожа немелерин баары кургагы да кетет. Жана эми 100% прям баланы ограничить этпей, бир айда бир, 2 жумада бир вредный тамак деле жеп турса болот. Ну, умеренно.
жаңы Болотбек ана сиз айтып аткандай дароо эле нутрициологдордун эмеси оюма келди. Алар дагы ушундай бир жумада бир жолу чит мил деп коет эмеспи? Атайын өзүнүн күнүмкү туура тамактанганынан сыртка чыгып туура эмес атайын тамактарды жегендер ошолорду чит мил деп сиз дагы ошону туура айтып кеттиңиз. Такыр эле психикасы бузулбаш үчүн Ооба. бир убакта бир күндө бир жумада бир жолу же болбосо туулган күндө же майрамдарда бир жолу баланы мындай көңүлүн көтөрүп койсо болот экен. Ооба. Анан жанагы сиз айтып кеткен салаттар, капуста, анан жанагы Кытай капустасы, ошолордо дагы бизге керектүү клетчатка бар. Ошо клетчатка негизи ошону айтып кетиш керек деп ойлойм. Анткени көп адамдар салат деп ойлошот, анан кийин мындай окшош эле нерселерди кое беришет да. Бирок клетчатка деген бир гана салаттарда эмес, бир гана жашылчаларда эмес, керек болсо даже эмелерде, фруктыларда дагы бар. Ошондуктан клетчаткасы көп азыктарды да колдонсо, ошондо ичи да катыбайт, анан улам эси алмашып турат, чыгып турат. Ооба. Неме мындай да, бир неме кошуп кетчү нерсе фрукты, жемиштерде дагы эме жер жемиштен тышкары жанагы алма бакта өскөн фруктыларда да бар да, бирок алар таттуу да. Таттуу, мен аларды көбүнчө саат күндүзгү 3-кө чейин, 4-кө чейин жегиле деп айтам да. Анткени бул кайра эле баягы конфет, шоколад жегенге барабар. Биз 4-кө чейин жесек, 9-10го чейин биз аны энергия кылып переработаем. 4төн кийин желательно ушундай салатка өткөнгө сунуштайм жана неме кичинекей балдарга айтам да, капустаны кваситтеткенде суун төкпөгүлө деп. Ошол жакта ал продукт брожения же эме живой лактобактерий бар. Бүгүн бир чайный ложкадан, эртең бир столовый ложкадан балдарыңызга бериңиз дейм да. Чем 900 сомго, 1000 сомго 10 сашеп пробиотик алгандан көрө ошону күнүгө ичире бериңиз десем, биз аны төгүп салып атпайбызбы деп кетишет да. То есть 2 в 1 бул жактачы. Баалуулугу ошондо эле. Ооба. Баягы эле пробиотик плюс неме кылган эмне эле клетчатка болуп кетет. Алма пайдалуу болсо деле 4төн кийин жебегенге сиз сунуштайсыз. Анткени алмада дагы фруктоза бар болгондуктан ал энергияны уктай электе коротуп салыш керек. Эгерде уктаганга чейин алма жеп алып уктасаңыз, ал деген энергия эч жакка кетпейт, дароо эле ичиңизде калып калат, же болбосо майга айланып, май болуп кетет. Боорго, анан кийинчерээк азыр болбосо дагы арадан көп жыл өткөндөн кийин ошонун баардыгы сыртка чыгып баштайт. Чоң рахмат. Тамактануу менен артында эле турат дейм. Сиз да уже айтып кеттиңиз, уйку режими. Бул кандай гормондордун иштешине таасир этет? Биологические часы деп коет. Организмде определенный бир убакта гормон бөлүнөт. Ошол убакта клеткалар жаңырылат, ошол убакта нерв системасы эс алат. Анан бул в основном 10дон 2ге чейин дейт. Бирок бирөөлөр айтат 11ден 1ге чейин дейт. Эң оптимальный убакт ошо 10до. Ладно, бүгүнкү күндө бул аябай эрте болуп аткан болсо, 11ден 1ге чейинки уйкуну алыш керек да. Ошол убакта организм регенерациясы деп коет эмеспи? Организм өзүн өзү жаңылайт, гормондор алмашат күндүзгү менен түнкү, биологический часы, жана ритмдер алмашкан убак ушул убакка келет. Анан биздики болсо көбүнчө жаштар ночной периодко өтөт. Күндүз подружкалар менен жүрүп саат 10до келип, анан 2ге чейин баягы болгон нерсени сүйлөшүп, анан 2де уктап, болгон ошо гормон алмаша турган убактын баарын өткөрү берет. Жана эртең менен баягы түнкү уйкуну күндүз канча саат уктасаң дагы түнкүнү ала албайсың. Вот ошон үчүн түнкү уйку аябай керектүү нерсе да. Анан баягы 2де 3дө уктаган бала эртең менен 8де уйкусуна турбайт. 10до 12де үйүндөгүлөр кыйкырып урушуп атып ойготушат. Анан мени ойготтуңар, уйкум канбай калды деп, ал кайра турат, кофе ичет, анан өзүнө баягы ойгонгончо саат 2-3 болуп кетет да. Ошон үчүн неме кылыш керек, жана көп эле статьяларда айтылып жүрбөйбү? Уктаарга 2-3 саат калганда телефонду алып коюш керек экен да. Бул телефонду биз моюнтуп кармаганда аябай жарык болуп, биздин мээбизге бул жана мелатонин гормонун бөлүп чыгарганга кеч кылып салат экен. Ошон үчүн 8ден баштап биз 10го чейин жатаарга чейин телефон кармабасак, бул постепенно эчикте күнгө
күн караңгы болуп келатат, кабине бул жакта күн темнее, темный болуп келатат деп мээбиз дайынданып анан 10-до жатып 11-де уктап калышыбыз керек экен да. 11-де жатып эмес, 11-де уже уктап калыш керек. Ошон үчүн бул түнкү уйку эң основоположник бул баягы менструальный циклга, организмдин жаш болушуна, нервный системанын туруктуу болушуна. Ошо уйку бул аябай неме да, өзгөчө женский немеге, женский организмге бул уйку аябай керектүү нерсе экен. Мен тиги роддомдо иштеп жүргөндө баягы тибетская медицина мени кызыгып жүргөн бир кишилер айтып калганда, кантип түндөн роддомдо иштейсиң, это же прям аялга аябай керектүү нерсе да, сен бат картаясың деп аябай мен прям впечатление болуп калгам да. Биз и так аял заты эркектерге караганда баягы төрөт болуп, түйшүктүү болуп, бат картаят, плюс еще биз түнкү уйкуну да калтырсак, демек биз өзүбүздүн организмди эле өлтүргөнгө барабар болуп калат экен да. Түшүнүктүү. Демек, эгерде сиз 10-до жата турган болсоңуз, 2 саат эртерээк телефонуңузду чукулаган токтотосуңар, ошондо 8-ге чейин бүт иштериңерди бүтүрүшүңүз керек экен. Ошондо калган 2 саат башка иштериңерди жасап, даярданып, анан уйкуга 10-до жатсаңыз, 11-ден баштап саат түнкү 1-ге чейин эң маанилүү уйку убактысы ошол. Ооба. Чоң рахмат. Эми ошол эле алкагында физикалык активдүүлүк алар кандай таасир этет? Физикалык активдүүлүк бул жалаң гана медицина тарабынан эмес, бүгүнкү күндө мен эми мындай динге аралашкан адам катары динде дагы бул роль ойнойт деп эмететин да. Көп баягы биздин көзгө көрүнбөгөн заттар дагы ошо физикалык активдүү жүргөн адамга проникновениясы немерээк болот экен. Бул физкультураны мен бүгүнкү күндө жаш кыздарга дагы, аялдарга дагы обязательно сунуштап келем. Анткени бүгүнкү күндө биздин жашообуз сидячий образ жизни деп коет. Биз деле мына врач болсок деле кечке турасың, же отурасың, офисный работниктер отурат, эркектер жумушта отурат, чыккандан кийин машинада отурат, машина с подогревом кайра эле отурат. Сидячий бизде аябай көп. Анан эмне болот? Мен огороддогу физкультурамды жетишет дейт. Огороддо мына могу 2 сустав эле иштейт. Буну менен басасың, буну менен көтөрөсүң, болду. Могул жагыбыз биздики уктап жатат. Основной ушул жер биздики кан айлануу системасы. Кичинекей балдарды байкап турсаңар, алар ичимен дем алат эмеспи? Уктап атканда ичимен дем алат дагы, алардын курсагы чыкпайт. Эмнеге биз чоңойгондо, биздин чоң адамдардын курсагы чыгып кетет? Биз ошол туура дем алганды унутуп коебуз. Жана неме туура дем алганды унутабыз. Анан туура дем алганда биз, например, оорлорду көтөргөндө деп көтөрүп атпайбызбы? Ошондо бүрүсүнө давление көтөрүлөт дагы, каяка кетет? Бул давление көтөрүлгөндө ылдыйкы орган ылдый кетет, өйдөк орган өйдө кетет. Ошо менен аял затында опущение пайда болот. Анан кийин кээ биркилерге упражнение жасатсам канча жасайм дейт да. Мен айтам да, жана бодибилдинг менен заниматься эткендер бицепсти бир чыгарып коюп жүрө бербейт да дедим. Алар всю жизнь ошону поддерживать этет. Вот то же самое биз ичибизди дагы мышцы промежности, жатындын мышцаларын көтөрүшүбүз керек дейбиз да. Бул эми антсең анан көбүнчөсү эле сразу залга барам деп баштайт. Залдан кайра эле ушул суставтар. Баягы кичине тердейсиң, баягы могул эле. Бирок бүгүнкү күндө мен азыр аябай жакшы направление чыккан. Функциональный тренировки, на тазовое дно, интимная гимнастика, восточный танцы бул аябай пайдалуу нерселер. Бул деген баягы таз кыймылдаганда мышца көтөрүлөт, опущение, недержание мочи дегендер кетет. Варикозу бар, аденомиоз, ооруп келген мышцалар, баягы кан айлануу жакшы болгондо ошонун бардыгы тарап кетет да. Анан обязательно 2 сааттап прям залда чуркап тердеп кереги жок. Бул упражнениялар атайын ушундай разработаны 15-20 минут. Бизге даже ошол убакыт неме да, тар болуп ошону бөлө албайбыз. Ар кайсы причинаны айтыпчы. Эртең менен 15 мүнөт, кечинде 15 мүнөт. Жок дегенде жумасына 15 мүнөттөн 3 алсаң, момундай результат берет да. Физикалык активдүүлүк бул аябай бүгүнкү күндө бир дагы дары менен, бир дагы билбейм башка супер витаминдер менен ала албаган нерсе. Физикалык активдүүлүк бүт эле конокторубуз айтат, эң биринчи, эң негизги, эң керектүү нерсе. Аны токтотпойбуз. Оорусаңар дагы, оорубасаңар дагы физикалык активдүүлүктү токтотпойбуз. Албетте, гинекология тармакта бул башкача физика активдүүлүк. Эгерде илдет ортопедия тармакта болсо, анда башкача физикалык активдүүлүк. Урологияда болсо башкача. Бирок
эмне болсо дагы физикалык активдүүлүк жашооңузда болуш керек. Ооба. Заманбап жашоодо азыр көп адамдар сиз айткандай отуруп, жумушка өзүнүн унаасы менен барып, Ооба. телевизорду которуш үчүн пульт менен эле басып коет, Ооба. тамакты заказ кылып коет, алып келип беришет үйгө. Ошонун баардыгы мурда туруп жасашчу Ооба. адамдар. Азыр болсо оңой эле, оңойчулук болгондуктан ошонун баардыгын биз эмебизди, ушу биздин денебизде болгон энергияларды коротуп, ошолорду колдонуп, анан булчуңдарга көмөктөшүбүз керек. Ооба. Физикалык активдүүлүк бул бир гана мындай здоровый, сулуу көрүнүш үчүн эмес, бул номер один иммуномодулятор деп коет. Бүгүнкү күндө бир дагы укол, бир дагы противовирусный, бир дагы свеча буну заменять эте албайт. Ошон үчүн жана ооруп аткан адамдар ковидтин убагында эмне кылды эле? Чыгып монтип дем алгыла деп аябай неме кылчу эле го, баскыла, тердегиле, дем алгыла, майлуу тамак ичкиле деди го. Ошонун баардыгы немеде не зря. Жанагы Американын кинолорун карасаңар деле, эки бандит кубалашып больницага кирип кетсе, тиги коридордо кыртаң чалды бастырып коет го, капельница коюп туруп бастырып коет. Вот аларды заставляет. Туруп бас, иммунитетиң иштейт деп, ошону заставляет этип, вот яркий пример, что движение керек экенчи. Это номер один иммуномодулятор бүгүнкү күндө. Чоң рахмат. Эми профилактикага өтсөк, азыркы учурда атайын ушу профилактика катары эчтеке ооруй электе, эчтеке боло электе, баштала электе ата энеси болобу же болбосо туугандар менен болобу келип атайын чекап өтө турган эмелер барбы? Лабораториялар? Лаборатория бар. Бүгүнкү күндө эмеге, например, мен өзүм иштеп аткан жагымда эле карасам, бир күндө бир же жумасына 2-3 аял чекап менен келдим дейт да. Для меня мындай башында аябай биздикилер ушинтип баштаптырбы деп аябай таң калтыргам. Анан кийин ошо бизде сиз айткандай эле жана бурчтарга чыгып бизге да илим койгон. Немеде именно мен иштеген филиал боюнча айта кетсем, Авиценнанын ичинде экспресс лаборатория бар. Менин байкаганым боюнча бул по цене доступная. Берки лабораторияларга караганда анан биз деген Россияга жөнөтөбүз, анан результаты 7 күндөн кийин чыгат деп ушинтип аябай мактанып келишет да. Анан мен айтам да, бул мачаны Москвага кетирип эмне кереги бар депчи. Москвага кетир, эгер сенде рак под вопросом болот, эмне аябай диагноз коюлбай жатса да, можно Россияга кетир, Алматыга кетир, бирок мача менен канды бизден эле тапшырса болот да дейм да. Вот мага эмне жагат? Келдиң, пациенттер вообще башты ооруйт, көрдүң, жазып бересиң, кыздар алат, сразу эле анализдин ошол жактан алып келет. Тет жактан Россиядан күтүп кереги жок. Биздин уже мен иштеген филиалдын ичинде экспресс лаборатория бар. Ошол жактан баардык анализдер алынат. Бүт прям какой мага керектүү лично бүт баардыгы алынат. Эч кимди эч жака сыртка чыгарбайм. Жана ал жакта пакеттер бар экен азыр. Еще мурун 1-2 эле пакет болсо, азыр күнүнөн күнгө спроско жараша расширяется. Женский чекап бар. Есть женский по возрастам. Планирование болот, эне болом деген чекап бар экен. Кош бойлуумун деген чекап бар экен. Плюс 50 дегендер бар экен, плюс 40 ошондой. Ошондой эле эркектики бар. Кайра эле планирование плюс 40 чекаптар бар. Бул чекап деген эми зарубежден келген сөз да, бирок негизги маани мындай. Баарыбыз эле азыр, по-моему, 30+, 30га чейин биз жашынакай жүрөбүз, 30+тан кийин уже бизде аптечка пайда болот, ичинде дары, витамин, на всякий случай пластырлер жатат. Ошондо биз, например, ата энебиздин көрүп атабыз, инсульт болду, тигил инфаркт болду, бул сахар болду. Ошол 60-70 жашка жеткенде ошондой оору болуп калбаш үчүн биз азыртадан баштап жыл сайын неме анализдерди берип текшерип турсак болот экен. Неге жана за рубежомдо айтат го, ой, соцотчисление аябай неме экен, айлыгыңдын 30%-ин медстраховкага берет экенсиң дейт го за рубежом. Алар ошончо акча алганы менен сенден сурабайт экен. Бир кварталда бир келип, кал чогултуп кетет экен. Вот объявление берилет экен, эртеси күнү саат 8-ге кал приготовьте дейт экен. Саат 8-де бардыгы баягы коробочкаларга чогултуп турат экен. Врач эмелер, медпредставитель, работниктер чогултуп кетет экен. Болду. Эртеси күнү сенин туулган күнүң келип монун эмеге анализдерди чакырып коет экен. Алар немеде бунун бардыгын ошо медицинская сфера кылат экен. Тигилерге просто оповещение келет. Эртең келип кан тапшыр, эртең келип мону өтүп кет, болду. Ошон үчүн булар айлыгынан отчисляет ошончо айлык. Биздики болсо айлыгыбыздан медицинага кетпейт да, соцфонд менен эле пенсионныйга кетет. Жана ооруп калганда эле келебиз. Анан ооруганда дагы биз азыркы симптомду баса тургандай кылып неме дарылайбыз да. Алдын ала
инфаркт болбош үчүн азыр, например, омега ичиш керек деп атат. Ошонун баардыгын алдын ала кылса болот. 60-50-60ка 70ке жеткенде баягындай оор болуп калбаш үчүн менде эмнеге азыр даже сонун анализдер чыкты. Неме деген кайсыл бир жакшы анализдер чыкты да, мындай на генетическом уровне сенде кайсыл ооруга риск бар экенин чыгарып берет. Целый тромботеспир, тромбофилия ушундай бир тест неме анализ бар. Сенин, например, атаңда инсульт бар болсо бияка чыгарып берет экен. 25% есть риск ушундай неме болот деген анализдер бар. Алдын алса болот. Хотя бы мынабей немени билесиң да, эмнеге склонность бар экен, ал ооруну эмне спровоцировать этет, эмнени кылбашым керек экен. Вот именно ошо мен иштеген филиалдын ичинде лаборатория, экспресс лаборатория и аялдардыкынан эле 3 тип чекап бар. 40+ка обязательно цитология керек, обязательно маммография керек, обязательно жана шейканы изилдеш керек. Ушундай да. Планирование, витаминдер кетет, инфекцияга кетет, УЗИ кетет. Ушундай неме боюнча чекаптар бөлүнгөн. Баса кетсек, биздин негизги демөөрчүбүз Авиценна клиникасы жана экспресс лабораториясы. Биринчи Байлык ден соолук подкастын эң башынан бери ушу Авиценна клиникасы кантип алып келет. Авиценна клиникалар тармагы 2000-жылдан бери ден соолугуңуздарга кам көрүп келебиз. Биз бардык медициналык тармактарды алдын алуудан баштап заманбап хирургия чейин бир жерге топтодук. Бишкектин 5 филиалында сизди заманбап жабдыктар күтөт. Компьютердик томография, рентген, гастроскопия, колоноскопия, УЗИ жана ЭКГ. 100дөн ашык жогорку квалификациялуу дарыгерлер сиздин ден соолугуңузга кам көрүүгө даяр. Авиценна клиникалар тармагы ар күнү сиздин жашооңузду жакшыртууга аракет кылабыз. Биринчи Байлык ден соолук. Рахмат. Эгерде чекап болсо, анда сиздин анализдериңиз ошондо арзаныраак чыгат экен, өзүнчө тапшырсаңыз, анда уже кымбатыраак болуп калат. Анткени сизди дароо эле бир эле системаңызды толук текшерип коюшат. Баадан дагы мындай да, биз менталитет эмне кылабыз? Бүгүн гинекологко келесиң, мазок тапшырып кетесиң, болду. Эже мен жете албай атам дейт, болду, ошо менен кетет. Башым ооруп эле неврологко барыш керек эле, жүрө берет, ушундай атия кетет берет. А чекапта сен муну хочешь не хочешь бир жуманын ичинде бүтүрүшүң керек. Мага кирдиң, анализ тапшырдың, анализдердин баарын алып келесиң, менин назначением, менден чыктың, терапевтке чыгасың, терапевттен чыгып, ушинтип эндокринологко бат бир жуманын ичинде баардыгын бүтүрүп таштайт да. Ошонусу жакшы. А сен эми жашообузда көрүп эле атпайбызбы? Мазок тапшырып коюп кайра келе албайсың. Неврологко вообще жатып калганда жетесиң. Ушундай да, акчадан тышкары дагы неме кетет, убакыт көп кетет. А бул жакта сен бир жуманын ичинде мындай да, максимум 2 филиалды, болбосо бир филиалдын эле биринчи, экинчи этажга түшүп чыгып эле врачтардын баарын кыдырып коесуң, анализдерди тапшырып коесуң, аппарат ЭКГларды өтүп коесуң да. Ошонусу экономно и время, и акчаң дагы экономно болот. Бир жуманын ичинде эле баардык жыйынтыктар колуңарда, анан кийин дарылоо ыкмалардын баардыгы колуңузда, анан уже ажырабайт ар жака. Мындай лечение жазды, бул дарыгер мындай лечение жазды деп айтылбайт. Бир лечение менен эле. Ар ким өзүнүкүн берет. Мен гинеколог катары берем, уролог өзүнүкүн берет. Ушун үчүн да аягына жыйынтыктап туруп демеге терапевт неме кылып берет да. Бир мындай 10 баракты кылбайсың, бир баракка баарын жазып берет. Эмне ичесиң, качан текшересиң. Ыңгайлуу деп ойлойм. Бирок буга ооруп келбеш керек, оорубай жүргөндө же болбосо өзүңүз сак жүргөндө чекап деген өзүңүздү ден соолугуңуздун абалын алдын алуу үчүн же болбосо ооруларды алдын алуу үчүн жасалган. Негизи мен ойлойм да, 30 жаштан эле башташыбыз керек депчи. Анткени азыр остеопороз көп эмеспи? Бул неден болот? Баягы сөөктө кальций, витаминдер жок калган. Бул именно баягы эстроген менен климакс башталып аткан убакта ошо менен ага чейин эле жок боло берет экен. Биз ар чай, кофе менен кетирип атпайбызбы? Бул баягы эстроген климакс башталганда резко кетет экен да. Анан ошон үчүн сөөк какшайт, муундар какшайт, апалардыкычы. Анан 30 жаштан баштап, 30-35 жаштан баштап биз уже баягы күндөн витамин Д'ны ала албайт экенбиз да. Биздин кожа синтезировать этпейт экен. Жана кичинекей балдарды көлдө андан жалаңач жүргүзүп коет го, бул кышында оорубайт, ушундай жүрө берсин депчи. 30 жаштан кийин биз антип эшикке чыксак дагы анчалык синтез албайт экенбиз. Тем более биз ары эмне кылабыз? Отурган жерибиз көлөкө, эртеден кечке. Эшикке чыксак, лично мен ушул жерим эле ачык, и то биягымда СПФ бар да. Мен витамин Д'ны эч кандай жол менен ала албайт экенмин. Биз ошон үчүн
30 жаштан эле 30-35 ладно 35тен баштап эле ошол чек-аптарды өтөргөнү жакшы. Заранее кайсыл витаминим азайып келатат, баягы картайганда колум сыздап, бутум сыздап баш үчүн эмнени билишибиз керек экен, ошо 35 жаштан эле баштаганыбыз жакшы да. Анан төрөгөн аялдар болсо дагы, төрөбөгөн аялдар наследственно отягощенный деп коет. Апасында рак груди бар болгондор, рак прямого кишечника болгондор, булар ошону заранее эле өтүп турган жакшы. Ошон үчүн жанагы мазокту дагы, маммографияны дагы 40+ обязательно назначать этебиз. Түшүнүктүү. Эми кайра биздин өзүбүздүн өспүрүм кыздарга өтөлү. Маанайы өйдө төмөн болуп атып, анан аларга дагы мындай подход кандай болуш керек? Өзүңүз гинеколог катары ата энелерге же болбосо жашаган туугандарына бир кеңеш айтып кетсеңиз. Өспүрүм азыркы күндө стресси жок, нерви жок адам жок болуш керек. Садикке барган балаң деле эртең менен кыйкырып турат, улуун эле. Бирок биз ошол баягы кичинекей кезинде 6-7 жаштан баштап биз алар менен дос болгонду үйрөнүшүбүз керек экен да. Урушуп койбой, элдин баласына салыштырбай, критиковать этпей, ошол убактан баштап эмне болду деп мындай секреттерин сурап биле берсең, бул постепенно сага келер менен өзүнүн секреттерин айтып берет да. Эгер даже мектептен же университеттен ал бала бирдеме болгондо, мени апам өлтүрөт дебей, мен апама барып айтышым керек деген доверияны заслужить этишибиз керек экен да. Ошондо бул бала кыз начинает апасы менен бөлүшүп, апасына айтат. Апасы экөө мындай дос болуш керек экен. Эң негизи ошо өспүрүмдөр менен аябай критиковать этип, анан, например, мен көп көрүп атам, энелер өздөрүнүн жашоосунда эмне кылбай калса, ошону кыздарына түртө берет да. Ал досуң жакпайт, аны менен сүйлөшпө дейт. Бирок ал досту кыздын жүрөгү тандап атат. Значит, сен да ошол досуну принимать этишиң керек. Сен аны кечке жамандай берсең, эртеси күнү кызың сени менен сүйлөшпөй калат да. Анан күнүгө кечинде биз келгенде телефон чукалап калып атпайбызбы? Телефонду коюп сүйлөшүш керек экен да. Бүгүн эмнени үйрөндүң? Эмне болду? Жана немеге воспитание еврейлердикинен дагы мен көп подкасттарды уксам, ошентип сүйлөшүш керек экен. Кечинде обязательно сурашың керек экен. Эмне болду? Эмнени үйрөндүң бүгүнкү күндө депчи. Ошондо бала ойлонот экен, мен бүгүн күнүмдү жөн өткөргөн турбаймынбы депчи. Хотя бы бирге бирди кошкону үйрөнүп келдим дейт экен. Эртеси күнү апа тетиги кыз болсо, келет менин тапочкасын сүртөт экен. Ошентип үйрөнөт экен депчи. Обязательно ошо сөз сүйлөшүш керек экен. Тигинин кызы деп бирөө менен салыштырбаш керек экен. Демеге особенно подростковый периоддо уялбай любой темага, ага кызык болуп аткан, көп азыркы көбүнчө жана апасы менен келген кыздар айтат да, чат GPTден сураптыр дейт да. Ошол чат GPTден эмес, апасынан сураш керек. Апа, менде моундай болуп атат, эмне болуш керек деп. Бала менен эле контакт түзүш керек. Уялбай суроо, кызыккан. Эми биз үчүн уят болсо дагы мындай биз да андай тарбия алган эмеспиз да. Өзүбүздүн балдарыбызга азыр баардыгын түшүндүрүп беришибиз керек экен. Сураш керек, коркпой, бала сага айтып бергендей болуш керек экен да. Ошол жол менен эле көп ооруларды алдын алса болот. Көп жанагындай несчастный случайлерди алса болот экен. Сиз чат GPT десеңиз, мен дагы оюма ушу жасалма интеллект кирди. Азыр ошонун жасалма интеллекттин мүмкүнчүлүгү аябай жогору эмеспи? Сиз кааласаңыз ал дарыгер болуп берет, кааласаңыз досуңуз болуп берет, любой киши дизайнер болуп берет. Анан жакында дагы бир подкаст көрүп атып, энеси кызы менен биз ЛПбиз дейт экен да. ЛП деген эмне десе, ЛП деген лучший подруги дейт экен да. Анан ошондуктан сиз дагы жакшы айтып кеттиңиз, сонун дос болгула, балдарыңыз менен сүйлөшкүлө, эң лучший деген эң жакшы дос болгула. Сизден жакшы, сизден жогору дос болбой, сиз эң жакшы болуш керек экен. Ошондуктан ошондо сиз менен бала өзүнүн сырларын бөлүшөт, Эми эненин деле ролу болуш керек. Совсем берки подружкаларын түртүп салып, мен биринчи дебешим керек да. Энең бол биринчи, анан кийин дос бол. И мындай телефонду таштап коюп, жарым саат болсо да сүйлөшүп, и жарым саат болсо да ойнош керек экен да. Они в это время они раскрываются. Ошол неме менен эле, сөз менен эле өзүңө баланы предположить, чтобы совсем жоготуп албаш үчүнчү. Кийин тиги 15-16 чыкканда уже өзүм чоңоюп калдым деп дагы чоң сүйлөгөндөр болот. Совсем өзүң балаңды жоготуп албаш үчүн
балансты кармаш керек. Анан любой болгон нерсеге аябай остро реагировать этпеш керек да. Десе эле коруп кетет да. Бул деп ушундай болду деп тиги эме биздин убакта мындай эмес эле го деп салыштырууга болот. Жок, азыркы убакыттын балдары башка. Мурун бала төрөлгөндөн кийин 7 күндөн кийин көзү ачылса, азыр роддомдон эле көзү ачылат да. Это урбанизация, это нормально реагировать этпей, аябай остро реагировать этпей, главное связь кармап туруш керек бала менен. Чоң рахмат жаңы Болотбек абына. Мен ойлойм ушу бүгүнкү маек аябай кызыктуу болду деп баарына жагат го деп ойлойм. Анан айтып кетер нерсе, мен түшүнгөнүм боюнча оору больницадан башталбайт, оору үйдөн башталат. Ооба. Ошондуктан эгерде сиз балдарыңыз менен жакын мамиледе болсоңуз, сиз эле үйдөн эле, үй шартында эле эң биринчи симптомдорду байкап, дарыгерге кыздарыңызды алып келсеңиз болот. Андан ары дарыгер өзүнүн компетенциясына жараша сиздин кыздарыңызга же болбосо өзүңүзгө же болбосо үй бүлөңүзгө керектүү жардамын берет. Чоң рахмат. Ата энелерге кайрылып кетейин. Негизи любой эле балага, эркек бала болобу, кыз бала болобу, внимание керек. Кылдаттык мамиле, андан тышкары мындай көңүл керек өзгөчө кыздарга. Кыз деген назик болот, же беспомощный болот, биз көбүнчө эле акцент эркектерге жасайбыз, спортко эркектерди беребиз, кыздар неме калып калат да. Анан баягы менталитетке жараша дагы аталар баягы балдар менен көп контактта болот да, кыздар менен болбойт. Бул кыз деген атадан албай калган мээримди бул башка эркектерден издейт экен да. Ошон үчүн эрте балдар менен сүйлөшүп баштап, жана алданып калган случайлар да болот да. Анан заманда көрүп атабыз, азыр кызына да карабай, эркегине да карабай зордук зомбулук аябай өсүп атат. Ошон үчүн слишком мындай баланы дагы прессовать эте берген болбойт. Каяка бардың, эмне кылдың, точкасына чейин сурай берген болбойт. Доверяй, но проверяй. Ошондой неме менен жана өсүп келаткан кыздарды профилактика катары 7 жашта, 10 жашта, 12 жашта баягы мешне келген убакта бир сыйра УЗИ эме кылып койгон жакшы. УЗИ жана бир сыйра врачка көрсөтүп койгон жакшы. Анткени биз айтып өттүк, вторичный половой признаки кечигиши мүмкүн. Кээ биркилерде мындай болуп атат да, бүт сформировано, жашынакай, төшү бар, чачы узун, красавица, мешни жок 17 жашта. Изилдеп келсең, маткасы жок болуп чыгып калат. Ошондойлорду турмушка чыккандан кийин же мындай аябай кеч болгонду билбеш үчүн профилактика катары 1 жылда бир, 10 жашта, 11 же 12 жашта мешни келгенде бир УЗИ болсо дагы кылып койгон жакшы. Ошондой профилактический меры кылып туруш керек дейм да. Жана тамактарды дагы айттык, өсүмдүктөр кандай өсүп атат, кандай жол менен биздин столго келип атат. Неме витаминдердин жетишсиздүүлүгүн дагы эске алып, бүгүнкү күндө 85% өспүрүм кыздар, бойго жеткен кыздар, репродуктивдүү возрасттагы төрөй турган кыздарда 85% фолиевая кислота, кан аябай төмөн. Ошондуктан атайын терапевтическая доза деп коет. Терапевтическая доза дагы 1 айдан 3 айга чейин ошо фолиевая кислота, кандын дарысын берип турсак болот. Анткени биз даже этти көп жеп атам деген менен чай, кофе менен аны жууп салабыз да. Терапевтическая доза адам организмине зыян келбегендей дозада 1 жылда 1-2 витамин берип турган жакшы болот. Бул баягы чем кийин укол алып гормоналдык дары ичкенден көрө азыркы өсүп аткан организмге жардам берип койгон жакшы. Анан биздикилер, мен да өзүмдө практикамда 3-4 случай болду. Фолиевый ичиш керек экен деп эле ичип бериптир да, кайра текшерсең фолиевый ашып кеткен да. Ошон үчүн буну доктурга келип бир көрсөтүп, бир дозаны анализ тапшырып подбирать этип алып, болбосо баягы организмге зыян келтирбеген дозада ичип турган жакшы. Ошо ата энелерге өзгөчө кыздардыкына неме кайрылат элем. Кайдыгер болбой ден соолугуна, бул мен айтып кеттим, социально уязвимый слой. Өздөрүнүн ою жок, өздөрүнүн акчасы жок, болсо дагы аны үйдөн чоң кишиге санабаган слой болуп турат. Булар ошол убакта балдарыңар менен жакшы сүйлөшүп, профосмотрларды өзгөчө кыздардыкын кылып туруңарга чакырат элем. Чоң рахмат сизге, чоң рахмат убактыңызды бөлүп биздин подкастка келип бергениңизге.